Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз сілер менен кезектеги тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Маанайыңар жакшы болуп, сабакка даярданып келип отурдуңарбы? Анда азаматсыңар. Мен силер менен таанышып өтөйүн. Мен Баткен областы Лелек району Разак шаарындагы Ысык көл орто мектебиндеги кыргыз тили жана адабияты мугалимиңер Азимова Орозгүл Ахматовна. Балдар, сабак окуп, же ордуңардан жылбай отуруп, денеңер талып, чарчап отурган болсоңор, анда төмөндөгү көнүгүүнү кайталайлы. Бул дене көнүгүүлөр ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Анда келгиле, биз балдар менен чогуу дене көнүгүүлөрдү үйрөнөбүз. Балдар, жогордагы көнүгүүлөрдү кайталадыңарбы? Аны үйрөнүп алып, күнүмдүк жашооңарда адатка айланткыла. Анткени дайыма бул дене көнүгүүлөрдү аткаруу менен силер ден соолугуңарга кам көргөн болосуңар. Балдар, бүгүн биз ден соолукка кам көрүү жана аны сактоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Ден соолукка кантип кам көрүү керек жана аны кантип чыңдоо керектигин билесиңерби? Анда билбесеңер, биздин сабагыбызга конуп коюп көңүл бургула. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз ден соолук зор байлык деп аталат. Бүгүнкү сабагыбыздан силер ден соолукка кам көрүү, гигиеналык эрежелер жана туура тамактануу жөнүндө маалымат аласыңар. Жана алган маалыматыңарды күнүмдүк жашоодо колдонуп адатка айлантасыңар деп ишенемин. Балдар, саламатсыңарбы? Же саламатта бол деген сыяктуу сөздөрдү бири-бирибиз менен жолугушкан сайын айтат эмеспизби? Мунун канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуңар? Албетте, бул сөздүн мааниси саламаттык калуу, аманчылык тилөө болгондуктан адамзат үчүн эң эле маанилүү. Анткени биз жогоруда айткандай, ден соолук бул биринчи байлык болуп эсептелинет. Балдар, ден соолукка кам көрүү үчүн эң эле биринчи биз өздүк гигиенанын эрежелерин туура так сакташыбыз керек. Гигиена деген сөз өзү бул ден соолук, саламаттык дегенди түшүндүрөт экен. Өздүк гигиенаны сактоодо эмнелерге көңүл буруубуз керек? Эң эле биринчи денебизди таза алып жүрүүбүз керек. Ошондой эле кийим-кечебизди жана айлана чөйрөбүздүн тазалыгына көңүл буруу шарт. Өзгөчө, балдар, колуңарды таза кармап жүргүлө. Колду таза жууп, таза алып жүрүү боюнча Республикалык саламаттыкты сактоо борбору төмөнкүдөй көрсөтмө берет. Анда көңүл бурабыз.
эрежелери тууралуу маалымат алдыңар, мына ошону жакшылап үйрөнүп, күнүмдүк жашооңордо колдонуп, аны адатка айландыргыла. Ошондой эле тишти жуу дагы өтө маанилүү факторлордун бири болуп эсептелинет. Демек, тишке кам көрүү жөнүндө, тишти кантип жуу жөнүндө эрежелер менен таанышсыңарбы? Эгер тааныш эмес болсоңор, анда төмөнкү видеого көңүл буруп, бул эрежелер менен таанышып алалы. Эртең менен туруп, бет колубузду таза жууп, тишибизге кам көрүп болгондон соң биз кайсыл жака аттанабыз? Туура айтасыңар. Демек, биз тамактануу үчүн ашканага аттанат эмеспизби? Ушул жерден маани берүүчү эң чоң нерсе бул биздин туура тамактануубуз. Рационубузда пайдалуу жана зыяндуу тамактар болуусу мүмкүн. Биз мына ушуга көңүл буруу үчүн төмөндөгү пайдалуу жана зыяндуу тамак аштар деген видеого көңүл бурсак. Кириешки, курут жана башка даам күчөткүчтөрдү туздун чоң өлчөмүн камтыйт. Толуп кетүүгө, ашказан ооруларына, залалдуу шишиктердин пайда болушуна алып келет. Алардын ордуна колго бышырылган жана кургатылган нанды, жаңгактарды, жашылча жемиштерди колдонгула. Гамбургер, шаурма, сэндвич, картошка фри, кукси жана пирожки көпчүлүк учурда майлардын жана даам күчөткүчтөрдүн көп өлчөмүн камтыйт. Боор жана уйку без ооруларынын келип чыгуусуна себепкер болот. Алардын ордуна мөмө жемиш, кургатылган жемиштерди колдонгула. Колбасалар, паштеттер, бышталган азыктар, сосискалар, гриль тооктор чоң өлчөмдөгү даам күчөткүчтөрдү, консерванттарды, азык-түлүк боёгучтарды камтыйт. Зат алмашуунун бузулушуна алып келет. Алардын ордуна кайнатылган эт, балык же мангалда жана духовкада даярдалган этти колдонгула. Чайноочу мармелад, чупа-чупс, шоколад батончиктери, креми бар торттор, катталган камырдан жасалган азыктар жана башка шириндиктер көпчүлүк учурда боёгучтарды, жыт бергичтерди, кант жана транс майларды камтыйт. Ошону менен бирге кант диабетин пайда кылат, толуп кетүүгө алып келет, тиштер кариес болот жана гастритке алып келет. Алардын ордуна жаңгак, кургатылган жемиштер, алмалар, духовкада бышырылган мөмө жемиштер, ашкабактын да негин колдонгула. Жаш кезинде жаркылдап, жакшы болсо ден соолук, кор болбойсуң өскөндө, бирде жатып, бирде ооруп деп акын агабыз Алкул Осмонов айтмакчы. Ден соолугубуз чың болушу үчүн биз азыртадан кам көрүшүбүз керек экен. Балдар, ден соолукка кам көрүүнүн дагы бир жолу бул спорт менен машыгуу. Спорт ден соолуктун булагы деген сөздү бекерден айтышпайт. Анда эмесе силер менен спорттун канчалык маанилүү экендигине көңүл буралы. Оба, силердин диний тарбия сабагын жакшы көрөрүңөрдү билем. Ушунуңардан жазбагыла демекчимин. Анткени спорттун ден соолукка пайда экени баарыбызга эле белгилүү жана бул талашсыз. Спорт менен машыгуу айрыкча жаш кезде абдан пайдалуу. Спорт биздин сөөктөрүбүздү бекемдейт, жаман холестеринди чыгарып, гипертония жана кан диабетинин коркунучун азайтат. Көнүгүү учурунда мээбиз бир катар химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Анын ичинде эндорфин. Бул борбордук нерв тутумуна ооруга жана рахатка болгон реакциясын көзөмөлдөгөн гормондор. Эндорфин көңүлүңүздү көтөрүп, эс тутумуңузду жакшыртат. Жумасына 5 күндүк машыгууга баруу командалык жеңишке бараларбы?
Изилдөөлөргө караганда, эгерде сиз ылайыктуу команда таап алсаңыз, физикалык да, психикалык да көбүрөөк пайда аласыз. Мисалы, команда менен ойлоп жатканда башкаларга ишенүү, жардам берүү, ошондой эле бир максатты коюп, биргелешип иштешүүгө жетишүү. Мындан тышкары, команда менен бирге спортко жеңилирээк көнсө болот. Спорт менен машыгуу мектептеги окуучулардын арасындагы депрессияга, тобокелдигин 4 жылга чейин азайтат. Өзүңө өзүң ишенүүң жана баа берүүң кыйла өсөт. Машыгуу учурунда өз ойлоруң өзгөрөт. Мен бүгүн жеңе албасам да сөзсүз башка максатыма жетем деп ойлоп баштайсың. Каталардан сабак алуу жөндөмү эң ийгиликтүү жемиш. Жеңилүү тажрыйбасы өнүгүүгө жардам берет. Бирок бардыгы эле бирдей спорт менен машыга албайт. Андыктан өзүңөргө ылайык спорттун түрүн тандап алгыла. Мына балдар, спорт менен машыгуунун канчалык пайдалуу экенин да билип алдык. Каны эмесе балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөндүк? Ден соолукка кантип кам көрүшүбүз керек экен? Мына ошолорду эсибизге салып алсак. Эң эле биринчи өздүк гигиенабызга кам көрүү. Мында биз денебизди жана кийим-кечебизди таза сактообуз абзел. Экинчиден, туура тамактануу. Биз рационубузга өтө кылдаттык менен мамиле жасообуз зарыл. Ошондой эле тынымсыз кыймылда болуп, спорт менен машыгуу. Ошондой эле балдар, сыртта таза абада сейилдөөнү жана өз убагында дем алып, уктоону да унутпагыла. Балдар, кыргыз эли илгертеден эле сөздү абдан маани беришкен. Ар бир сөзүнүн ичинде толгон токой чоң маанилер камтылган. Ден соолук тууралуу дагы кыргыз элинде бир нече макалдар айтылып келинген. Анда эмесе биз бул макалдарды угуп, көрүп, көңүлүбүзгө түйүп алалы. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызда өз аягына чыгып баратат. Бүгүн үйрөнгөн эрежелериңерди, алган маалыматтарыңарды күнүмдүк жашооңордо колдонуп, эрежеге, адатка айланткыла. А мен силер менен коштошом. Саламатта тургула.